батырланып, күнү түнү уктабай санага батып, кара чачың агартып бизди чоңойттуң. Рахматымды айтсам да, таманыңдан өпсөм да, аздык кылат апакем. Апакемдин маанайы ачык болсун ар дайым. Корубачы апаке, узун өмүр каалаймыз. Алтын апаке, төрүбүздүн көркүсүң бейиш үйүбүз. Сизден алып тарбия, тунук билбиз. Балдарыңды чоңойттуң, урмат сыйын көр. Небере да жетелеп ала. Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүнкү сабак өндүрүштүк окуу сабагы. Мына биз бул өндүрүштүк окуу сабагынын темасы бүгүнкү жер кыртышын иштетүүчү ПЛ 335 сокосунун түзүлүшү, арналышы жана МТ-82 тракторуна асуу ыкмалары. Мында баштаганда, бүгүнкү темадан баштаганда биз соконун түзүлүшүн, арналышын окуй баштайбыз. Мына соко жалпы жонунан 1-чи, 2-чи, 3-чү корпустан турат. 3 корпустан. Андан кийин жерден асма механизмдери 1-чи, 2-чи, 3-чү 3 точкалуу деп коет. Бул жерден 3 точка менен чиркелишип соко тракторго МТ-80 тракторуна чиркелет 3 точкадан. Жана ошондой эле бул дөңгөлөк таяныч дөңгөлөгү деп коет, же болбосо тереңдикке канчалык винтти эменин дөңгөлөктү өдө көтөрсөк, ошончолук тереңдикке алуу эсептелинет да. Бул винтти көтөрүп түшүргөндө тереңдикке түшүрүү, же болбосо сокону тайыз түшүрүүгө атайын арналган. Мына бул жерде болсо атайын тарткычтан турат, 3 бурчтук корпустан турат соко. Корпустан таяныч дөңгөлөк дедик. Таяныч дөңгөлөктүн жөнгө салынышын айттык. Мына ылдый өдө түшкөндө, өдө көтөрүлгөн сайын жерден 25-30 сантиметр метрдин жардамы менен дөңгөлөктүн түбүнөн баштап, жерден баштап таманына чейин 20-25 биздин айыл чарбасында, талаачылыкта жер таштагыраак болгон үчүн ошо дөңгөлөктү белгилүү өлчөмгө коебуз. Андан кийин мына карасак, корпусту, 1-чи корпусту карап туруп, 1-чи корпус дейбиз мунусун. Бул калагы, бул тиши, орусчасы айтканда лемех, 3 болт менен бекийт. Жана ошондой эле бул калактын жумуш аткарат. Аңтарылып келаткан чымды, же болбосо топуракты атвал деп коебуз орусчасы, каңтарып жерге чалкасына салып турат. 2-чи соко деле ушундай эле, так эле. Анан ушул жөнгө салынышы, соконун жөнгө салынышы лемех менен атвалдын ортосунда эң эле жылчык болбош керек. Бул жер 1 мм жылчыкта туруш керек. Жана ошондой эле бул жерде 3 болт менен бекилет лемех тиштери. Тишти өзүнүн туура эмес болттору менен бекитип койсок, мына көрүп турасыңар, аркы жакка кирбейт, эчтеке эме жок, каршылык жок. Канчалык туура эмес болт менен бул жерде шляпалуу, же болбосо бөктөлбөгөн болт менен бекитип койсок, бул жер тракторго ошончолук айдоого тоскоолдук кылат, жылма кетпейт. Ошон үчүн үчөөнү тең. 3.35 деген ПЛН деген пунук лемешной навесной деп коет орусчасы. Асма лемехтүү асма соко деп коет жалпы жана бул сокону. 3 дегени 3 корпусту, 1, 2, 3 корпусту көрсөтөт, түшүндүрөт. 35 дегени 35 сантиметрди бир өткөндө 1-чи корпус 35 алат, 2-чи корпуста 35 сантиметрди жерди айдап өтөт, 3-чү корпуста ошондой эле. 3 корпустун алганда ошон 1 метр 5 сантиметр жерди бир чийип өткөндө, айдап өткөндө 1 метр 35 дегенде ошону түшүндүрөт. Жана да айта кетчү нерсе, 4 корпустуу болот. 4 корпус соколор ДТларга чиркелет, же болбосо МТ-82лерге. Жана дым жерди айдаганга, айдоо жерди, чымдуу жерге болгондо МТ-82 тракторлору тарта албай калат. Ошон үчүн биздин айыл жеринде азыркы заманда 3 корпустуу сокону пайдаланып жүрүшөт.
Соконун түзүлүштөрүн айттык, тереңдикке коюлгандарын айттык. Мунун баарын тең текшерип турушубуз керек ар бир эмесинде. Андан кийин боорuk жерге мына соконун үстүңкү эмесине, үстүңкү кулакчасына центровой деп коет, трактордон чыгат. Центровойду трактордон көргөзсөк, центровой эми четемеден көрсөтүчү. Техника менен трактор менен иштөөдө, ошондой эле сокко сеялкаларда болсун, косилка менен иштегенде, ар бир техникада иштегенде техникалык коопсуздук эрежесине дайыма сак болушубуз керек. Өзүбүздүн ден соолугубузду, өзүбүздүн коопсуздугубузду кармап жүрүш керек. Жана ошондой эле мына бүгүнкү темаларды азыр айтып кетип, сүрөттөрү турат, ушулар жөнөтүлөт силерге сабакка. Тек карталар, пайдаланып тек карта менен кандай сокону жөнгө салыш керек экен, регулировкалаш керек экен, кандай илүү ыкмалары бүт мына тек карталары турат. Анын баары жиберилип атат. Жана ошондой эле соколор түзүлүшү, соконун тиши калактары деп кетирип атат. Анан асуу ыкмалары мына ДТ-75 тракторунун асуу механизмдери, жана ошондой эле МТ-80-82лердин асуу ыкмалары. Жана айтып өткөндөй мына треугольник деп атканыбыз, треугольник, үч бурчтук. Өзүнчө тракторго биринчи чиркелип келет. Бул өзүнчө автоцепка. Андан кийин селкага келип автоцепка менен кабинадан, трактордон башкарып, гидравлический система аркылуу тракторист башкарып өзү иш баштайт. Центровой узарып кыскарып турат. Центровой узарып кыскарган менен сокону жөнгө салып, арткы корпустарын түздүккө же болсо ылдый өдө түшкөн сайын соконун дагы жөнгө салып турат. Ашык-машык деп коет, трактордун эмесинде эки каптаган оң жак, сол жак деп коет. Анан бул кулакчалары мына 1, 2, 3 кулакчага. Айтып атканыбыз ушул. Мына центровой менен сокону жөнгө салып турабыз. Жана ошондой эле бул тереңдикке койгонду жана айтып кеттик. Боорек жерден оң анан көзө тарткычтар турат. Трактордун 82де болсун, ар бир ДТ тракторлордо болсун, тарткычтар турат. Сокону эки жакка чайып албаш үчүн бүт баары тең өзүнүн эмеси менен арналган. Аны тереңдикке койгондо соко туура эмес болуп калса, ашык-машыктар бир жакка кыйшайып калса болбойт. Оң жагы, сол жагы эки жак тең поляга баргандан кийин полядон жөнгө салып туруш керек. Буларды мына кайра силерге тапшырма. Ушу соконун түзүлүштөрүн, канча корпустан эмнеге арналышын баарын тең кайталап окуп, ушул суроолорду, азыркы темаларга түшүнбөгөн жерлериң болсо, тереңирээк окуп, силерге үй тапшырма берилип атат. Шуларды кайтадан окуп койгула бекемдеп. Эң кыска боюнча автоцепка деп коет. Автоцепка мына бул жерде азыр селкага илинип турат. Автоцепка же болсо треугольник деп коет. Треугольникти өзүнчө тракторго биринчи чиркеп алып туруп, треугольниктин бул жеринде 2 центр же болсо замокко илип турат. Трактордун өзүнүн артына биринчи треугольник илинип келет даярданып. Аны тек карталардан көрсөтөбүз. Азыр бу да 1, 2, 3 точка болуп көрүнүп атат. Мынакей, мына мен айтып өткөн жанагы эмелер тартма эмелери. Трактору эки жакка сеялка болсун, сокко болсун, чынжыр менен тартып, натяжитель деп коет. Эмени айтып өттүк, мына центровойду узартып, кыскартып, тереңдикке же болсо бирдей көлөмгө алып жүрөбүз.